Kırgız elim kulak sal sözdөрүмө. Kırgızstanda akыбал өзгөрүүдө. Ниетибиz эркиндик деп коюшум. Энпошниктер көп митинг өткөрүүдө. Чырдан башка билбеген жалкоолорго, чечинген жылаңач аңкоолорго, бийлик менен элибизди чабыштырган бул сөзүмдү жеткиргиле эмполорго. Акмактар, кандайча максатыңар? Эркин чыктыңар, какшадыңар. Элибизди алдайм деп жүргөн менен эч кандай колдоо деле таппадыңар. Митингге чыкканды койбойсуңар. Мындайга такыр эле тойбойсуңар. Четтен келген акчаны алып коюп, чыр чыгарып өзүнчө болбойсуңар. Мыйзам деп өзүңөрдү мыйзамды коргоочу деп ойлойсуңар. Елесоолор, шайтандар, шарлатандар, гейлердин да укугун коргойсуңар. Жылаңа чечинип жүргөндөрдү жылмайып кош колдоп колдойсуңар. Жоолукка каршы мыйзам бузулганда жок болгурлар бир да чыгып койбойсуңар. Өзүңөргө кыйын болуп калган кезде айкырып элдин ичин козгойсуңар. Өзүңөрчө сын пикир айткан менен өлкөгө бир да салым кошпойсуңар. Эл менен бийликти чабыштырып, эшектер эч кимди тоотпойсуңар. Жакшылыкча силерге эскертели. Же силер өзүңөр токтойсуңар. Эгер айтканды укпасаңар, аз калды жакында боздойсуңар. Шайырбек Ташиев мандатын тапшырарын айтып, фракция лидерине кайрылды. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев мандатын тапшыруу үчүн Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидерине кайрылуу жөнөттү. Бул тууралуу аталган фракциянын башчысы Бакыт Төрөбаев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Республикабыздын булуң бурчундагы шайлоочулардан да кайрылуулар төшүп жатат. Бул маселе фракциянын жыйынында каралат деп жазган Төрөбаев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууган эниси Шайырбек Ташиев былтыр 29 ноябрда парламенттик шайлоодо номер 14 Жалал-Абад шайлоо округунан депутат болуп шайланган. Журналист менен акындын видео тасмаларына УКМКнын тиешеси жок. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети айрым адамдардын интернет тармагында жеке жашоо материалдардын пайда болушуна ведомствонун тиешеси бар экендиги жөнүндө билдирүүсү боюнча төмөнкүлөрдү маалымдайт. Кыргыз Республикасынын УКМК улуттук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча комплекстүү иш-чараларды Конституциянын жана өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде жүзөгө ашырат. Атайын кызматтын кызматкерлери коомубуздун туруктуулугун жана бүтүндүгүн сактоого, ошондой эле жарандардын укуктарын, эркиндиктерин камсыз кылууга бардык күч аракетин жумшоодо. Журналист Темиров Акын Назаровдун кармалышы жана коомчулукта кызуу талкууланып жаткан жеке видео тасмалардын таралышына Кыргыз Республикасынын УКМКнын эч кандай тиешеси жок экенин белгилейбиз. Кээ бир кызыктар жактар атайын кызматтын дарегине далилсиз, аргумент келтирбестен аны күнөөлөп, катуу сөздөрдү, эпитеттерди айтып, ошон менен коомчулукту күч органдарына каршы иш-аракеттерди кылып жатканы таң калтырат. Кыргыз Республикасынын УКМК коомчулукту эмоцияга, ар кандай провокациялык аракеттерге алдырбоого, кандайдыр бир суроолор жаралса, билдирүүлөрү жана жалган жалалары менен Кыргызстандын коомчулугун адаштырбай белгиленген тартипте ведомствого кайрылууга чакырат. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети коомчулук өзүн бурмалоого жол бербейт деп ишенет. УКМК Саркуловдун дипломун текшерип жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин дипломдорун текшерүүнү баштаган. 26 январга карата төмөнкүдөй фактылар аныкталганы кабарланды. Ички иштер министрлигине караштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчилигинин милициянын полковниги жарандын билими тууралуу жасалма диплому бар экени иликтенип жатат. Мындан тышкары эсеп палатасынын аудиторлорунун бири жогорку билими тууралуу жасалма диплому бар экендиги текшерилүүдө. Атайын кызмат бул жарандар Орусиянын жогорку окуу жайларынын биринин юриспруденция адистиги жана Тынстанов атындагы Ысык көл мамлекеттик университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит адистиги боюнча аяктагандыгы тууралуу дипломдорун беришкенин билдирди. Азыркы учурда материалдар чечим кабыл алуу үчүн УКМК тарабынан каралып жатат.
Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Иманалы Саркулов жетектейт. УКМК жогорку билими тууралуу документтерди мыйзамсыз жасалма жол менен даярдоо жана пайдалануу кылмыш жоопкерчилигине алып келерин эскертет. Жарандар мамлекеттик кызматты мыйзамсыз ээлегенинин натыйжасында келтирилген зыяндын ордун толтуруп бериши керек. Буга байланыштуу УКМК жасалма документтерди колдонгондор тууралуу ыктыярдуу түрдө улуттук коопсуздук органдарына кабарлоону сунуштайт. Андай кылган адамдар кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. 2022-2023 окуу жылынан баштап республиканын бардык билим берүү уюмдарына мектеп жашындагы балдарды кабыл алуу, мектепке электрондук кабыл алуу автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу ишке ашырылат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова маалымдады. Электрондук каттоо системасын ишке киргизүүнүн негизги максаты Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын 1-классына кирүүдө балдарды каттоо, эсепке алуу жана маалыматты иштеп чыгуу, ошондой эле ар бир баланын башталгыч жалпы билим алууга тең укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн камсыздоо болуп саналат. Аталган система 3 жылдан бери апробациядан өтүп, жыйынтыгында мектепке электрондук кабыл алуу жөнүндө жобого өзгөртүүлөр киргизилген. Ага ылайык ата-энелер мындан ары балдарын 1-класска берүүдө же башка мектепке көчүрүүдө буга чейин талап кылынган айрым документтерди тактап тиркөөнүн кажети жоктугу айтылат. Мектепке балдарды электрондук кабыл алууда төмөндөгү өзгөчөлүктөр каралган. Мектеп курагындагы 6-7 жаштагы балдарды электрондук каттоо аркылуу кабыл алуу республиканын бардык билим берүү уюмдарында ишке ашырылат. Адам фактору мүмкүн болушунча алынып салынды. Паспорттун көчүрмөсүн, балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн, жашаган жеринен маалыматты тиркөөнүн кереги жок. Жашаган жеринен справка талап кылынбайт. Балдар иштери боюнча комиссиянын чечими боюнча 1-класска балдарды кабыл алуу электрондук каттоо системасынан тышкары мектепке төз кабыл алуу жолу менен дагы ишке ашырылат. Республикадан тышкары жерде жүргөн ата-энелер мыйзамдуу өкүлдөр болуп, система аркылуу баланы мектепке каттай алышат. Мындан тышкары мекеме тарабынан мектеп курагына жеткен балдарды 1-класска кабыл алаарда баланын билим деңгээлин аныктоого багытталган текшерүүлөрдү, сынактарды жүргүзүүгө тыюу салынат. Ошондой эле мектепке электрондук кабыл алууда ата-энелер төмөнкү процесстерди ишке ашырууга тийиш. Мурда мисал үчүн кичине кыйындыктар бар болчу ата-энелерге. Катталыш үчүн көптөгөн документтерди, копияларын, скандарын өткөрүп, ошондой иштерди кылышчу да. Азыркы убакта система бир аз жеңилдетилди. Азыр деген ата-эне ошол өзүнүн паспортундагы ИНН номерлерин киргизет, паспортундагы номерлерин, андан сырткары ошо өзүнүн баласынын күбөлүгүндөгү номерлерин киргизип регистрация кылса болот да. Ал эми балдарды мектепке электрондук каттоо 2 этап менен төмөнкү график боюнча жүргүзүлөт. Юридикалык жашаган жери боюнча үстүбүздөгү жылдын 11-апрелден тартып, үстүбүздөгү жылдын июнь айынын акыркы жумасына чейин. Факт боюнча жашаган жери боюнча үстүбүздөгү жылдын июль айынын 1-дүйшөмбүсүнөн баштап, үстүбүздөгү жылдын август айынын акыркы жумасына чейин. Ата-эне ошол 11-апрелге чейин кандай даярдыктарды көрүш керек? Биринчи, азыр ата-энелер ошол эгер өзүнүн колунда жанагы баланын жеке идентификациялык номери жок болсо, ошол сонго барып туруп идентификациялык номерди алыш керек, биринчи. Экинчи, биз ошол каттоо учурунда ата-эне 2 электрондук поштаны жазат. Биринчиси основной, экинчиси резервный. Бул ошо электрондук пошталарга бардык билдирүүлөр ошол электрондук поштага келет. Логин, паролдор, мектепке киргендиги тууралуу маалымат баары ошол поштага келет. Ошон үчүн ата-энелерден бир эле талап кылынчу нерсе ошол электрондук поштага логин, паролду унутпаш керек. Эгер ата-эне баласын берүүнү каалаган мектепте орун жок болсо, электрондук каттоо системасы аркылуу бош орун бар мектепке каттала алат. Гүлдана Мумунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.